Beri doğutam. Жоқ. Beri Аймира азыр мен сабағым башталады. Бер. Қачай? Мен сабақ қоймын же сілерді қоймын? Саға айтып отырам. Бер. Жоқ, саға. Саға. Мен кімге айтып отырмын мен? Тұр, кет келші деді көзіме көрінбей. Бер. Тауышпаған, жер тауышпаған. Кеш маған сәйе. Еш нәрсе емес. Көңіліңді құнып қою. Болай. Тез обед қылып тұрып, мен сабақтарымды өтішім керек. Сұрайымды ұмытып қалып тұрмын. Көшені мусор төгем деген бойдан жоғалып кеттің ғой. Ти, апа, подружкам келген болчу да. Наушнигимди алып келип берген, ошо мен сүйлөшүп отуруп калдым. Мен саған қанша жол айтам, шындықты айтып жүр деп. Мен көрбөдүмбү барып. Тегілім не болған бала? Ти, апа, атым Марат болот. Универде 2 курс жогору окуйт. Ошо. Қанша курсуңдагы чындыкты айтып жүргөн уктуңбу? Бул биринчиден. Экинчиден эми сен чоңойдуң. Жигит жандай турган убактың келди. Ен атасы кандай немелер экен? Шарда турат бекен? Апа, шарда турат. Йопон. Бол, баттан жүргөн. Тура. Атам айтпаңыз. Айтпайм. Апа, курсагым ачты. Меня тоже кушать хочу. Азыр тамак пышкандан кийин мен силерди чакырам. А сен кыргызча сүйлөгөн уктуңбу? Макул. Бол, жака туруп туруңбу, мен азыр тамак даярдап алып. Чакырам. Тамагың ушул бүкүш. Кантесиң айла, казанга чыгып кетесиң бе? Мен эмне 6 колум бар бекен. Молда коюп койсуң го азыр. Сен бүгүн кечке ачкадан өлтүрөсүң го, өлтүрмөй болдуң го кишини. Ачкадан өлтүрөт. Сиерге өлмөй болдум. Ай, сен о балдардын көзүнчө тигил сөздөрүңдү мындай илгеп сүйлөчү. Мен не дедим? Ай, пенденин оосундагы Кудайдын кулагында дейт. Үйдө жатып өлмөй болдум дейсиң да эне. Жумушта иштеп жүрсөң деле, жумуштан тажадым. Кинодон чарчадым. Радиого жөө бардым. А тойго барган күнүчү. Тим эле тоон омкоруп келгенсип, эсиң ооп келип жатып калчу элең го. Үйдө жатып, үйдө жаткандан да тажап атасың. Ой, эми сүйлөбөй койсоң куртуламбы? Болду, сүйлөбөй эле коеюнчу деги. Мен жөн эле момти үйдө камалып жаткандан көрө тиги иштеп акча тапкан жакшы экен деп атам. Же жанагы 30 балаңды окуткандай мен да окутайын деп атасың го. Мен деле тажадым. Балдарды онлайндан окутам деп, мемди таппай калдым. Андан көрө ошо мектепте 30 баланын ызычуусун угуп жүргөнүм жакшы болчу. Ошо. Сен ошентип жумушуң бар, айлыгың жүрүп турат. А мен иштеп акча таппасам ким багат? Ооба десең, тим эле өкмөт мага долларлап төлөп атпайбы? Мейличи. Кудай деп туралчы. Балким оңолуп кетер. Сен да, мен да айлыгым көтөрүлүп кетер. Апа, атам, мен мугалим болбойм. Артист да болбойм. Мен депутат болом. Жакшы депутат болгон, Азыр эч кимди мугалим болгусу келбейт. Апа, а тогда кто будет других учить детей? Робот будет учить. Мен робототехник болом. Ар түрдүү иштерди кылгын роботтор жасайм мен. Мага сүйлөгөн кукла робот сделаешь? Сделаю. Ой, жасап берем. Хватит мечтать. Барсаң жаз. Мечтайт эмес. Кыялданып десең. Макул, апа. Тамаар жептиңерби? Бул бат-баттан жегиле дагы сабаңарды окугула.
бер. Дагы эле отурасың. Жатсаң болот. Аз эле калды. Бүтүрө коеюнчу, Сен жата бер. Çarşadım. Karantin kaçan bütün. Bizden daha bir aylıkçı var. Yok, kalmaçıydı. Bir aylıkçı. Barbaysan, dur la, adam aytamaz. Bir aylıkçı. Sana ne oldu? Biro tanıttı. Аяна, ты что плачешь? Жоқ, просто... Просто так не плачут. Ичим уродат. Апаң айтпайсың ба? Айтпайм. И так дома каждый день этот курмачай. Тошнит меня. А, ты кушать хочешь? Не плачь, Аяна. Не плачь. Тура, Темирлан, тура. Бирок дагы да болсо мен сенден суранам. 36-күнү да бир сыра кайталап койчу. Эже, мен ал күнү Эмне себептен дедиң? Ошо себептен. Анан мен тигиле баарыңардын тапшырмаңарды текшердим. Бүгүн кечинде бааларыңарды салып ем. Ал эми кыргыз адабият боюнча Ай, сен каяка? Эмне алып барып? Эме, аба, Аянанын ичи ооруп, саатчы эле отуруптур, ошо. Анын энеси каякта экен? Билбейм, үйүндө эле окшойт. Тиги, апа, алардын үйүндө продуктылар жок экен. Анан Жанагы энеси темселебей, балдарын бакпайбы? Элди ушактап эки жакка чуркап жүрбөй. Сооп болот ошого. Мейли малтыкыны Аянага апарып бер. Ал кызда эмне күнөө? Сооп болот сага. Ушуну көрмөксүң. Элге жамандык жасап, ушактап, жалганды чындыктай айтсам, чаласың. Ой, Кудай, эмне деп атам? Тава эмес, тобо. Мен барын уктум. Сабыр кыл. Мыналардын үстүнө дагы өзүң калаганын кошуп алып бер. Макулбу?
Emre, dağım yol gitti. Men seni hiç kimge uşattаған жоқпын. Мен сенімен сөйлесмек түгіл, сені көрейін деген көзім жоқ. Өткенде шаш ташқанымыз еле жетішеді. Сені көрейін деген көзім. Қой отырып шайдан. Emne. Ay men sana жөнінде оны алып келдім. Ой, анайын құдай ұққаным үшін Рахматжан әлі бір айласын қыла көрдім сұранып жатты мен. Чоң Рахматжан ұққан құдай. Рахмат. Саламатсыз ба? Қиынды отырмай. Елдің бар ойлы қойып өкөзді дағым ұштасып жатады. Жүрегі кіріп, даму істейіп, құрма чай жасаған жүр, құрма чай жүр. Үйде толып тұрған жұмыстарым қалды. Жүрегіне келіп жүр, емне үйінде ашы жоқ деп отырсың, оңда бателе бір нәрсе жасап. Ой, дейсіз мен құрма чайдан ішіп кетесің, келе ғой. Рахмат, кешкеніңізді сұлу болсын, Салам болсын. Әспей алдым. Коронавирусты жоқ қылбай. Рахмат қосайын. Қойып. Ішін ішпей қалған болсын. Жоғыз үшін. Рахмат. Ішпей қалған. Әйна? Koronavirüs öyle. Öl koronavirüs. Silipim ne oldu? Ablamaydı. Ya kızım, tuvalet çusam bile kuskum gelip deçilen ko. Adam ayıttı. Apey batam. Aslergen ne oldu? Hatırım durdum bu. Hazır tamak da yer bu. Aman ki çizpız da yer bu. Morki işleringерге таң қалып атам. Ертең менен туруп алып, үйлөрдү жыйнап, балдарыңа тапшырма бергениңе. Жаш кезекте мени менен урушуп алып, кээде болчу эле го. Капысынан барып, колуңа бетиң тийип калган учурларда күйүп бөлөңдөп ушундай кылчу элең. Дагы бир бала кылдыңбы? Эч деле бала болгон жок көкүш. Мынау карантин менин көзүмдү ачты. Мен буга чейин театр, кино, той, теле, радио деп убактымды өткөрүп эле жүрө бериптирмин. Же сага көңүл бурбай, же балдарыма көңүл бурбай. Анан дагы көкүш. Мен жаш кезимдеги кемчиликтердин баарын кечирип, ушул 4 балама жакшы тарбия бергениң үчүн чоң рахмат. Эми мындан кийин биз бешөөбүз апабызды мындан кийин багабыз, балдарым?
Kızım. Alдағы жігіт кім? Ой, мен айтқан жоқпын. Алинур Айперінді сүйіп қалыптыр дегеннен саға Али ерте десем Айпер ежем деле Марат менен сүйлөшүп атпайбы? ата. Алинур? Алинурду ушпа кызым. Сен баскан турганың баары апаңы көзгө белгилүү болуп тур. Туурабы? Ана көз жумгучак деле чоңоюп калдым. Бирок эсиңде болсун. Сен мен үчүн баягы эле бучук кызымсың. Ата. Атаңар туура айтат. Бизге болгон чындыкты айтып турушуңар керек. Анан биз силерге жамандык каалабайбыз да, туурабы? Ну все, если Алинур Байке нельзя любить, то и мне. Эми айтайынбы? Аймира деген байек. Кызым, байерди жакшы көрөсүңбү? Ей, ананайын кызым, мени сонун кызым, красавицам борго, принцессам борго. Менин кызым сонун бийлейт. Анан бийлейбиз, баары чогуу бийлейли. Подождите. А что, всегда нужно всю правду говорить? Ооба кызым, дайыма чындыкты айтыш керек. А ту красивую вазу папа разбил. Кызым, мен сени айтпады өдүм беле? Ну это же правда. Азыр папаңды? Карантиндин пайдасын да, зыянын да көрдүк. Баалабаган нерселерди баалаганды үйрөндүк. Иштеген ишибиз оор болсо да, наалыбай, кызмат өтөп, өзүбүзгө, өлкөгө кам көрүү зарыл экенин сездик. Ата эненин айтканын угуп аткаруу, туура багыт берерин билдик. Кайдыгер болбой жакынга жардам бергенди үйрөндүк. Эч кандай ооруга чалдыкпайлы. Өзүңүздөргө сак болуңуздар.